Саламатсыздарбы, сиздер кайрадан трибуна программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 28 ноябрда өлкөдө дагы бир чоң саясий өнүктүк өтөт. Тагыраагы жогорку кеңештин парламентине депутаттар шайланат. Дал ушул шайлоого азыркы учурда кандай даярдыктар көрүп жатат? Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын конокто келген, тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Маматов Кайрат Адамкалиевич бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроом ушундай болсун. Айтып атабыз, шайлоого даярдыктарды деги эле ушул уюштуруу иштери, даярдыктар кандай жүрүп жатат? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Алгачкы суроом ушундай болсун. Эми биринчиден мынакей кыскача эле ошо кандай мыйзамга өзгөчөлүктөр киргенин айтып кетейин. Ошо белгилеп, биринчи осундай көзгө көрүнгөн чоң мындай өзгөчөлүк бул жогорку кеңештин курамы азайды, 120 депутаттан 90 депутатка. Анан ошо жаңы системаны кабыл алып жогорку кеңеш азыр ошо аралаш система менен кетип баратабыз шайлоого. 36 бир мандаттык округ түзүлгөн. 54 депутат пропорционалдык преференциалдык система менен шайланат да. Бул жерде саясий партиянын ичинен жаккан талапкерди тандаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми бүгүнкү күндө мынакей 13 октябрь бүгүн акыркы күн, ошо саясий партиялык съезддерин өткөрүп бүтүрүш керек. Талапкерлер болсо өздөрүн көргөзүп, ниети менен кайрылыш керек, же бизге БШКга, же ошо шайлоо комиссияларга. Азыркы күндө мына ошо 200дөн ашык талапкер ниетин билдирди. Ошо каттоо процесси жүрүп атат. Азыр менин болсо коллегаларым ошо съезддерге катышып, азыр съезддерге барып атат. Ошо кандай ошо жарыш шурум добуш менен ошо съезддер өтүп, кандай өтүп атат съезддер, ошо канча талапкерлерди көргөзүп атат, кандай талапкерлерди, ошо коюлган талаптарга дал келеби, дал келбейби, ошонун баарын көрүп, мына бүгүнкү күндө ошо толук кандуу ишке киришип, мына уже шайлоо процесске бир айдан кичине азыраак калды. Ошо кичине ашыгыраак. Ошол себептен мынакей азыркы күндө дагы экинчи этап республикалык штабтарын баарын өтүп келдик. Мурда күнү эле Бишкек шаарында ошо акыркы штаб болсо өткөзүп туруп, ошо шайлоо комиссияларга кандай жардам керек, активдердин баарын чогултуп, областтарда, шаарларда коопсуздук кеңеши менен катчысы, анан тең төрайымы Нуржан Кармабековна, БШКнын төрайымы чогуу ошо активдер менен чогулганда БШКнын мүчөлөрү менен катышып, ал жерде ошо административдик ресурска колдонуу боюнча тыюу салынат деп өзгөчө белгилеп кетишти. Азыркы күндө ошо бизде ошо астыбызда ошо чоң шайлоо турат, ошо шайлоону бүтүрүш керекпиз быйыл. Жана добуш сатып алуу процесстер болуп кеткен, былтыркы өткөн шайлоодо, мына жазкы шайлоолордо болсо андай жолго барбаш керекпиз да. Ошол боюнча азыр мындай чоң кампания жүрүп жатат. Айтып атпайсызбы, административдик ресурс деп ушул айрыкча быйыл өтө мындай баса белгиленип айтылып атат да. Эгерде мамлекеттик кызматкерлер дал ушундай шайлоо процесстерине аралашкан болсо, БШК кандай чараларды көрөт? Эми мына былтыркы өткөн шайлоодо саясий партиянын тизмелерин карасак, мына бир саясий партияга 80ден ашкан мамлекеттик кызматкер кирип алышкан да. Ошол вице-премьер баш болуп. Эми ошол жолго барбаш керекпиз. Азыркы күндө ошол себептен мынакей конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер бул айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, мэрлер, министрлер жана андан жогору турган кызматкерлер, саясий кызматкерлер шайлоого барабыз десе, алар сөзсүз ошо кызматын таштап туруп кетиш керек да. Калгандар болсо убактылуу ошо шайлоо мөөнөтүнө токтотуп туруп бара алышат да. Бирок бүгүнкү күндө мынакей ошо массалык маалымат каражаттарда да, соц тармактарда да ошо көп жерде биз да айтып атабыз. Ошо президентибиз да айтты, эки жолу кайрылуу жасапчы, ошо шайлоо процессине жардам эле бериш керек да. Мамлекеттик, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жардам гана бериш керек. Шайлоо процесске киришип, бир саясий партиянын кызыкчылыгын же бир талапкердин кызыкчылыгын коргобой, таза ачык айкын шайлоо өткөрүш керекпиз деп. Анан биз айтып атабыз да, мына быйылкы шайлоо ошол жаңы мыйзам боюнча өтүп атат да. Кандай өзгөчөлүктөр болот? Мисалы, бюллетенде айырмачылыктар болушу мүмкүн, ушул боюнча да айтып өтсөңүз.
Ушу аралаш системаны кабыл алгандан кийин эми өзү преференциалдык система болсо, өзү болсо жакшы система да бул жерде. Эми аралаш система болуп калды. Бизде бир мандаттык округга эмнеге кеттик? Бул мына ошо убакыт бизге көрсөтпөдү. Парламенттик биздин форма болсо, мына көп сын пикир угуп, бул жерде мынакей жогорку кеңешке ушундай пикирлер да эметип айтылып атты коомчулукта. Жабык акционер ком болуп калды, өздөрү эле ичинен чечип ким депутат болот, ким кайсы кызматка барат, ошо биздин өкмөттүн министрлердин портфелдерин бөлүшүп ошол жерде. Ошол себептен мынакей азыр 36 келе турган депутат бул көз карандысыз депутат шайланып келет. Булар баягы саясий партияга байланышы болбойт да. Эми саясий партиялардын баягы институтун таптакыр эле жок болуп кетпесин деп, саясий партияларга дагы мындай мүмкүнчүлүк берилген. Бир мандаттык округ боюнча өздөрү болсо өздөрүнүн талапкерлерин көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар да. Эми бүгүнкү күндө көрүп атабыз, азыр мына аз эле саясий партиялар көргөзүп атат. Мына массасына карасак, мына көпчүлүк болсо өз-өзүн көргөзүп атышат да азырчы мындай. Күчтүү талапкерлер азыр жогорку кеңеш депутаттары бар, кызматкерлер бар, экс чиновниктер бар арасында. Анан саясий партияларга мүмкүнчүлүк ушундай түзүлдү. Ошо пропорционалдык система менен 54 мандат болот. Ал жерде ошо пропорционально преференциальный деп коет система. Ал жерде саясий партияны таңдагандан кийин ошо кайсы жакка талапкерди ошо тизмеден шайлоочу тандайлат да. Факт боюнча мына шайлоо участкага киргенде шайлоочу 2 бюллетень алат. Бир бюллетень бул бир мандаттык округ боюнча, ал жерде фамилия, аты жөнү эле болот. Ал болсо оңой эле мурдакы биздин практикада бул айылдык кеңештин депутаттарын шайлагандай эле. Экинчи бюллетень болсо бул саясий партияны тандаш керек. Анан астында 54 квадратик болот. 54 квадратик. Ошолор саясий партиянын тизмесиндеги талапкерлердин номерлери да. Бул жерде шайлоочу шайлоо участкага келгенде андан мурда мынакей 29 октябрдан баштап үгүт кампаниясы башталат. Саясий партиянын да номери болот, ошо ичинде талапкердин номери болот. Ошонун баарын айтып түшүндүрүп бериш керекпиз да. Анан добуш алуу кандай жүрөт? Маселен, бир мандаттуу шайлоо округунан барган талапкер кандай босого балы добушу кандай болуш керек? Партиялардыкы? Бир мандаттык округ боюнча мынакей шайлоо биринчи тур менен эле бүтөт. Мурда мына 2000-жылдары болгон, акыркы жолу ошо экинчи тур бар болчу ал жерде. 50% ашык алып калган ошо депутат болуп шайланчу. Азыркы күндө көпчүлүктү ким алса, ошол депутат болуп шайланат да. Негизи босого бал деп канча? Босого жок. Азыр бизде шайлоо процессте мына ошо эми референдумда эле босого бар, баягы шайлоочулардын саны боюнча, катышуу боюнча. Бул жерде бир мандат округ боюнча босого жок. Канча шайлоочу келет, кимиси көбүрөөк алат, ошол утуп депутат болот да. Ал эми үгүт иштерине качан уруксат берилет? Анан эмнелерге тыюу салынат үгүт иштеринде? Мисалы, ошол эле бир мандаттуу округдан шайланып аткан талапкерге, ошол эле партияларга эмнелерди жасаганга болбойт? Эми үгүт кампаниясына биз ушу жакындап калдык. Азыркы мына ошо каттоо процесси бүтсө эле, ошо бизге ошо документти бар тапшыргандан кийин 10 күн ичинде биз каттоо процессин бүтүрүш керекпиз. Акыркы күн ошо 18 октябрга чейин саясий партиялар дагы талапкерлер дагы ошо өз документтерин толук тапшырып бүтүрүш керек. Ошо 28 октябрга чейин биз каттоо процессин бүтүрсөк, 29 октябрдан 27 ноябрь таңкы саат 8ге чейин үгүт кампания башталат. Эми үгүт кампаниясында бул жерде мына эрежеси боюнча ошо талапкерди саясий партиянын тизмесинен же өзү саясий партияга үгүттөгөнгө кандай ошо жакшылыктарга алып келет, кийин ошо шайланып келсе кандай эмне кылат деп саясий партия өзү талапкер, ошо жактоочулар, анан өкүлдөрү ошо үгүт кампаниясына үгүттөп чыкканга ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Андан дагы эреже боюнча саясий партиянын тизмесин же ошо талапкерди, мисалы оппонентти болсо депутат болуп шайланып калса, ошо кандай мындай эми негатив болот деп ушундай жамандабай да, бирокчу. Бирок эметпеске жамандабаш керек. Мына өткөн шайлоодо биз болсо көрдүк, кышында кээ бир талапкерлер болсо өз программасын айтпай эле ошо башка талапкерди эле ошо сын пикирин айтып эле ошо жамандап элечи
ага тыюу салынат да. Бул жерде мына мен өзүм жеке оюм, өзүң программаңды жашынакай кандай, элге кандай ошо кызмат кылып бересиң, кандай мыйзамдардын долбоорлорун сунуштайсың, эмнени өзгөртүш керек ошо менен чыгыш керек да бүт компаниягачы. Анан бул ирет шайлоодо аялдардын квотасы боюнча дагы айтып өтсөңүз, аялдардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча. Эми ар бир системада, шайлоо системада плюстары бар, минустары бар да. Эми идеалдуу система болбойт. Эми азыркы мынакей парламенттин курамына карасак 18 19 айым депутат бар да. 1 январдан баштап 20-жылдын башынан мынакей ошо айым депутат кетип калса, ордуна айым депутат келет деп бул жогорку кеңеште дагы, жогорку кеңештин курамына дагы, шаардык кеңештердин курамына дагы ушундай көрсөтүлгөн да. Бул баягы квотирование деп коет. Анан мыйзамда жаңы долбоор кабыл алгандан кийин бул жерде 36 бир мандаттык округ боюнча ал жерде квотирование эч кандай жок. Молодежь ким утуп алса ошол утуп алат. Бирок 54 саясий партиянын тизмесинен сөзсүз 30% гендердик квотирование бар, ал жерде каралган. Мисалы саясий партия 10 мандатка ээ болуп калса, 9-10 мандатка ээ болуп калса, 30% квотирование айымдар үчүн каралган да. Добуштары эркектерден азыраак болуп калса деле, алар үчүн ушу биринчи мандаттардын ушу бөлүштүрүп жатканда ошо биринчи айымдарга тиет да. Мисалы 3-6, 9 болуп. Анан мисалы жыл сайын эле ушул шайлоонун таза өтүшү өтпөшү ушул БШКга сиздер тараптан мындай сын пикирлер көбүрөөк айтылат да. Ушул шайлоонун таза өткөрүүгө бир эле БШКнын эмес, дагы кимдердин ролу чоңураак? Мисалы, эмнелер эске алыныш керек ушул шайлоонун таза өткөрүү боюнча? Эми эң биринчиден мынакей былтыркы октябрь окуяларында мынакей президенттен баштап министрлерге чейин баары алмашты да. Министрлер, акимдер, губернаторлоруна. Борбор шайлоо комиссиянын курамы өз ишин алып барды. Ошо эмне себептен дегенде бул жерден 2015-жылдан баштап мынакей бизде участкалык шайлоо комиссия, аймак шайлоо комиссияда, БШКда эч ким бир фальсификация кыла албайт. Ал жерде мына шайлоонун жыйынтыгы 1 сааттын ичинде, бул СНГ мамлекеттердин ичинде эмес, бул дүйнө жүзүндө бул алдыга чыгып кеткен ушундай прогрессивдүү, ушундай жакшы система да. Ошо боюнча мактансак деле болот да. Ошол себептен мына участкалык шайлоо комиссияда, аймак шайлоо комиссияда чыккан жыйынтыктардын баары мына 1 сааттын ичинде, кечки саат 8-ден 9-га чейин алдын ала эле баары чыгып атпайбы? Жыйынтыктардын баарычы. Анан кол менен эсептеп чыккандан кийин бул болсо мыйзамда так каралган, эсептеп чыкканда ошо 100% окшош эле да. Бул жерден жанагы жараксыз эле бюллетендер кээ бир партияларга же талапкерлерге плюс болуп кетип калышы мүмкүн эле да. Болду да. Калганы болсо бирдей чыгат. Ал жерде бир фальсификация болбойт. Шайлоо комиссиялар, мисалы биздин БШКнын 12 мүчөсү, АШКларда, участкалык шайлоо комиссияларда биз мамлекеттик жергиликтүү бийликтин жардамы болбосо биз шайлоо өткөзө албайбыз. Биз чогуу өткөзөбүз шайлоочу. Ошон үчүн ошол себептен республикалык штаб түзүлүп, ошо шайлоо комиссияларга дайындык көрүп, ушундай кандай жардам берүү боюнча штабтар түзүлөт. Областтарда, райондордо, шаарларда да ушундай штабтар түзүлөт. Ошол себептен шайлоо комиссияларды мынакей кээ бир саясатчылар же кээ бир мамлекеттик органдын башчылары ошо өздөрүнүн баягы кызыкчылыгынбы же өздөрүнүн баягы кызыкчылыгын коргош үчүнбү ошо бирдеме болсо борбор шайлоо комиссия кылып атат, аны тигиндей кылып атат деп. Ооба, бизде да жоопкерчилик бар. Мисалы чечим кабыл алып атканда, мисалы бир шаарда же бир аймакта бузуу болуп атса, ал жерден биз да коллегиалдык органбыз да. Мисалы аймактык шайлоо комиссияларында көрүп атабыз, арасынан кээ бирде кворум жетпей калып атат. 6-6 болуп бөлүнүп калып атышат, 6-5, 6-7 болуп бөлүнүп калып атат. Мисалы 809 чыкпай калып атат. БШКда деле ошондой моменттер бар болчу да мурда делечи. Азыркы күндө эле эми биз баягы аракет кылып, коллегиалдык орган болгондон кийин баягы патовый ситуация болбош керек, чечимге келиш керекпиз, калыс, ачык, айкын карап бериш керекпиз да. Эч ким бир да БШКнын мүчөсү кайсы саясий күчтөн да келбесе БШКга көрсөтүлүпчү, саясий партия менен байланышын үзүш керек. Көз карандысыз орган болгондон кийин ошол себептен биз мыйзамга эле баш ийип, ошо мыйзамдын чегинде чечимдин баарын кабыл алыш керекпиз да. Бул жерде бизге жардам бере турган мамлекеттик органдар, милиция, прокуратура, УКМК,
жергиликтүү бийликтер, губернатор, аким, мэрлер жардам бериш керек бул жерде. Анан биздин эң биринчи чоң жардам бул биздин жарандардан, шайлоочулардан. Мынакей процесс шайлоо бузулуп атабы? Участкалык шайлоо комиссия участканын ичинде болуп аткан эле ошол жерде процедураны эле карайт. Сыртында, мектеп сыртында эмне болуп атат, ушу сайт сыртында, участканын сыртында эмне болуп атканын билбейт. Ал жерде милиция караш керек, граждан активисттер караш керек, видеого тартып, сүрөткө тартып, факттар менен далилдеп бизге арыз берип, баарын берсе, азыр Борбор шайлоо комиссиянын сайтында арыздын баары илинип турат. Бир да арыз мындай каралбай калды же унутулуп калды деп андай жок, же бирөө катып койду депчи. Арыздын баарын атайын сайтка коюп атабыз биз. Ар бир участокто болсо да, кайсы жерде болсо дагы бузуп койсо дагы. Андан тышкары мына дагы ошо жумушчу топтор түзүлгөн. Ыкчам чара көрүү тобу бар. Ал жерде биздин коллега Борбор шайлоо комиссиянын төрайымынын орун басары Тынчтык Урайымович жетектейт. Ал өзү 14 жыл 15 жыл прокуратура системасында иштеп келген, тажрыйбасы бар. Ошо уктуу органдар менен мынакей мындай байланышта бирдикте жумуш алып барып жатат да. Мына биздин БШКнын эле эме болсо имаратында ошо ички иштер министрлигинин кызматкерлери, УКМКнын кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери отурушат. Ошол жерде кандай бузуу болуп атса процессте ошол эле моментте эле ошо жиберип ГУВДге болсо ГУВД, УВД болсо УВДге жиберип ошол жерден биз болсо чара көрүп атабыз да. Анан бул жолку шайлоодо байкоочулар чакырылса керек, канча байкоочу келет чет жактан, анан канча каражат жумшалып атат бул шайлоону өткөрүүгө? Бул шайлоонун сметасында мына көп пикир угуп атабыз. Мынакей ушу былтыртан бери эми шайлоо процесси бүтө элек да. Эми ушу саясий процесстерге байланыштуу болуп калды. Эми бул жагынан, каражат жагынан экономия кылбаш керекпиз. Шайлоолорду өткөзүп бүтүрүш керекпиз. Шайлоолорду сөзсүз быйыл Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлап, мынакей ушу сын пикирлерди укпай, баягы Жогорку Кеңеш мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып атат, дагы башкаларды кабыл алып атат деп. Эми ошо эметип калды, барып калды. Мына 6 жыл мөөнөткө узарып кетти Жогорку Кеңештин мөөнөтү. Бул болсо деле чоң деле проблема эмес да. Жаңы шайлоо өткөзөбүз азыр. Жаңы депутаттар келишет арасынан. Эски депутаттар да балким өтүшүп калышы мүмкүн да. Анан шайлоо процесси бул баягы демократиялык процесс да. Жөндөн эле бирөөнү алып барып отургузуп коюп, мындай шайлоо жок эле мисалы депутаттар болбойт. Ошол себептен шайлоо процессине каралган бюджет быйылкы болсо Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлаганга 600 миллион тегерегинде. Бирок ичинен белгилеп кетем, 2017 жылдан баштап мен коллегаларым, аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү 600дөн ашык участкалык шайлоо комиссиялары менен чогуу баарыбыз болсо 32 миңден ашык чоң коллективбиз. Эми бардыгы көпчүлүк масса болсо бир жерде иштешет. Ал жерде бюджетниктер, биздин баягы мугалимдер, бюджетниктер, ал жерде агайлар, эжелгелерибиз биздин. Эми алар баягы өзү иштеген жеринен ошо убактылуу бошотулуп, ошо мыйзам кепилдик берет. Ал жерде ошо орун сакталып, шайлоо комиссиясында иштеп берип, ал жерден ошо тиги каралган бир 300 миллион сом ошол эмеге вознаграждение деп коет ал жердечи. Бул айлык эмес да, бул 2000 сомдун тегерегинде, бул мындай эле чоң деле акча эмес да, ошо 3 айга бөлүнүп берет. Эми жол киресине деп койсо болот да мындай. Анан ушу бюджетте көбүрөөк акча болсо кийин деле ушул вознаграждение деле көбөйтүп койсо болот да. Башка чет мамлекеттерде да ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Суммаларды көбүрөөк алышат. Ал эми байкоочулар боюнча? Байкоочулар боюнча азыркы күндө мына биз ачыкпыз. Бардык мамлекеттер үчүнчү. Мынакей 3-4 миссияга чакыруу жибердик. Бул жерде исполком СНГ, штаб-квартирасы Минскте. Исполком СНГ ШОС менен келишет, Түркпа бар. Анан кийин межпарламентская эме бар, ассамблея бар, булар баягы ошо исполком СНГнин ичинде турушат да. Анан общественная палата Российской Федерации бар, ошолорго жиберилди. Анан башка борбор шайлоо комиссияларга сөзсүз жиберилет да. Эми пандемияга байланыштуу былтырдан бери эми азайып калды, көп болсо байкоочулар азыраак келип. Бирок башка миссиялар да бар, бизде ОБСЕ да өзүнчө бизге ушундай карап туруп корутунду берет да. Ачыкпыз биз. Башка мамлекетке мисалы барып калсак, ал жерден тиги участкага барасыңар, баарын дайындап беришет да. Бияка барасың, биз дайындабайбыз.
келген эл аралык байкоочулардын баарын айтабыз. Каалаган участокко барасыңар, каалаган областка баргыла, каалаган шаарга баргыла, биздики участокто бузуу жок деп. Демек ачык айкын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бизде ошо шайлоочулар да түшүнүш керек. Менин да коллегаларым участкалык шайлоо комиссияларда иштеп аткандагы бул жерде жанагы административдик ресурсту колдонуу боюнча айтып кетпедимби, тыюу салынат деп, добур сатып алуу боюнча. Анан ошо шайлоо күнү шайлоочу кандай шайлоо атат, кимге шайлоо атат, бул жашыруун шайлоо болуш керек да, бул процедура. Борбор шайлоо комиссия жагынан, мыйзам жагынан шарттын баары түзүлгөн. Өзү эле көргөзбөсө шайлоочу эч кимге. Өз эркиндиги менен кимди шайлады деп. Ал жерде кабинкадан эч ким карай албайт. Эсептөө урнасына салгандан кийин да көрүнбөйт ал жердечи. Баягы кээ бирлер эми коркута берет экен, биз болсо билип алабыз. Сен бизди колдодуңбу, колдогон жоксуңбу, алдадыңбы, алдаган жоксуңбу деп. Жанакындай эми процесстерге киришпей, өзү ачык айкын шайлоочу дагы ошо шайлоо процессине катышып берсе, шайлоо процесси ачык өтөт. Рахмат Кайрат мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Андыктан жалпы ушул көрүүчүлөргө сизде кайрылуу сөзүңүз болсо, акыркы сөздү сизге берейин. Жалпы шайлоочуларга эмне деп айтарыңыз болсо? Биринчиден, мынакей шайлоочуларга кайрылып кетем. Мына шайлоо процесси азыр жүрүп атканда үгүт кампаниясы башталат. Кандай бузуулар болуп атса ошо 1255 деген кыска номер бар, борбор шайлоо комиссиянын сайтында да бар номерлер, ошо чалып жиберип бизде ошол жерде WhatsApp группалар бар, ошол жерге видео факт, фото факттар болсо, кандай бузуулар болуп атат, административдик ресурсту болсо, колдонуу болсо, ким киришип кыйнап атса кимдичи, акча берип атса, ошонун баары факттардын баарын бергиле, ошондой жаман иштерге барбагыла деп, кошулбагыла деп. Анан мамлекеттик жергиликтүү бийликтин жетекчиликтерине ошо шайлоо процесске, шайлоо комиссияларга жардам эле бергиле да. Шайлоо процесске киришпегиле, мынакей президентибиз да суранып атат, аны айтып атат, талап кылып атат, аны штабтан да айтылып атат, ал дагы ошол себептен силерди эч ким кыйнабайт. Кыйнап кимде ушундай басымдык болсо, бизге айттыруула, ошол факттардычы түзмө-түз биз болсо чара көрөбүз. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздерге алдыдагы парламенттик шайлоого карата даярдыктар боюнча маалыматтарды бердик. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар. Жакшы калыңыздар.